Күндүн башкы окуялары менен 11 каналында таанышыңыз. Мен Найзик Атамбекова. Кыскача алар тууралуу. 26 ноябрда Кыргызстандын жарандарын биометрикалык маалыматтарын чогултуу иштери убактылуу токтотулат. Шайлоого катышам десеңиз, шемби күндөн калбай биометрикадан өтүңүз. Кыргызстанда балдардын эмгегин пайдалануу учурлары азайып калганын статистикада айтылууда, бирок чоң адамдардай таң эрте жумушка чыгып акча тапкан бөбөктөр жашоосу көңүл жылытпайт. Бул арада маршруттук таксинин айдоочулары экзамен тапшыра албай айласы кетүүдө. Учурда унаа башкаруу эрежелерин билбеген ондогон айдоочулардын деңгээли сүйүнтөрлүк эмес. Кушубак кечиңиз менен толугураак маалымат алдыда. Эки күндөн кийин 26 ноябрда Кыргызстандын жарандарын биометрикалык маалыматтарын чогултуу иштери убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дайырбек Сарпашев маалымат жыйынында билдирди. Айтымында добуш берүүгө катышкысы келген жарандар ишемби күнү биометрияны эртең мененки 9-дан кечки саат 6-га чейин тапшырса болот. Эки күндөн кийин биометрикалык маалыматты убактында токтотобуз. Андан кийин 11-декабрдан шайлоо өткөндөн кийин кайра күнүлүк режимде кайра жандараттар андан уланып берет. Белгилей кетсек, өткөн жылдын күз мезгилинен тартып 75 000 адамдын биомаалыматтары чогултулган. Башкача айтканда, шайлоочулардын саны дагы 75 000 адамга көбөйдү. Паспорт үстөл күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Эки күндө республика боюнча 12 230 ID карт берилген. Коомдук талкууга 4-топко кирген транспортко салык салууну жоюу сунушталууда. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында мыйзам долбоору салык төгүүнү жеңилдетүүгө багытталат. Эми ордуна транспортко болгон салыкты күйүүчү, майлоочу, май алып келгендерге акча төлөө менен акциздик салык киргизүү сунушталат. Демилгечи мындай салык төлөө менен түшкөн каражаттын өлчөмү салык кызматынын отчетунда ачык айкын болоруна ишендирүүдө. Аталган сунуш тууралуу экономика министринин өкүлү мындай ойдо. Бул жерден жанагы транспорт каражатынын ээлери салык органдарына барып информациялык расчетторду толуш керек, жанагы отчет бериш керек да. Башкача айтканда канча транспорт бар, мотордун мүмкүнчүлүгү канча, канча эсептелген салыгы канча, качанга чейин төлөйт. Анан ошол нерсе андан кийин аны салыкты төлөш керек. Анан төлөгөндөн кийин анан ал баягы көзөмөл болгон учурда эгерде салык төлөнбөй калса штраф төлөйт. Ошонусун айрым транспорт каражат ээлеринде ошо ыңгайсыздыкты түзүп атса керек. Мына ошол үчүн алар жөн эле бензиндин баасына эле кошуп койсо деп. Бирок бензиндин баасына кошуп койгондо бензин менен иштебеген нерселер бар. Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда балдардын эмгегин пайдалануу учурлары азайып калган Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлоодо. Анткени менен өлкөдө 18 жашка чыга элек 400дөн ашык бөбөктөр билим алуунун ордуна базарларда же ата-энесине акча таап жашоого жардам берип тиричилик кылат. Айтмакчы, бул күндөрү Бишкекте Турция жана Тажикстандан келген адистер менен балдардын эмгегин пайдаланууга каршы талкуу өтүп жатат. Балдардын эмгеги кайсыл жакка жумшалып жатканы тууралуу кийинки материал. Жарым миллиондогон кичинекей балдардын жана кыздардын жумушка тартылышы жөн гана супсак статистика эмес. Бул жада калса өзүнүн ата-энесин кичинекей кезинен баштап баккан жашы жетелек жарандарыбыздын тагдыры. Ал эми бул маселенин чечилчү жибин табыш үчүн Бишкекте балдар эмгеги жана ага каршы чаралар аттуу 3 күндүк семинар өтүүдө. Талкуунун мүчөлөрүнүн ичинде чет мамлекеттен келген адистер, кыргызстандык психологдор жана социалдык кызматчылар катышууда. Это, конечно, бедность. Бүт баары жакырчылыкка такалат. Чет мамлекетте эмгектенген ата-энелер ар кыл финансылык көйгөйлөрдүн айынан балдарына жардам бере албагандыгы үчүн өспүрүмдөр айласыз иштөөгө аргасыз болууда. Много, да. Конечно, есть. Эл аралык эмгек уюмунун адистеринин айтымында бул маселеге олуттуу чара көрүш керек. Бирок иш жүзүндө бул көйгөй дээрлик чечилгис. Анткени эмгектенген балдардын ата-энеси кээ бир учурларда бул нерсени маселе көрбөйт. Себеби бала тапкан акчасын үйгө алып келет. Учурда өкмөт тараптан бул маселе олуттуу көңүлгө алынып, жашы жетелектерге орто мектеп билим берүү үчүн чаралар көрүлүүдө. Несколько лет мы пилотировали открытие вечерних классов. Биз ушундай жагдайга туш болгон балдарга атайын кечки класстарды ачып бердик. Ал кээ бирлерди бир учурда окуп жана иштегендерге атайын окуу класстарын даярдадык. 8, 9, 10 класс, вечерний класс. Кечки окуу класстары Бишкектин кээ бир мектептеринде бар.
Дордой жашоо аймагындагы 94 мектеп ошондой окуу жайлардын ичинде. Бул мектеп былтыр ачылган менен буга чейин окуу класстары бар эле. Ошол класстардын биринде Нурислам да окуган. Азыр ал 18-де. Бирок 13 жашынан иштеп мектеп программасынан жетишпей калгандыгы үчүн учурда 8-класста окуйт. Өспүрүмдөрдүн эмгегине каршы күрөшүү боюнча тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн туркиялык жана тажикстандык адистер да келген. Алардын өлкөлөрүндө бул маселеде курч турганын адистер жашырышпайт. У нас тоже с детским трудом Кыргызстан менен биздин өлкөдөгү айтылган маселе көп өзгөчөлөнбөгөндүгү үчүн биз бул жердебиз. Биздин максат тажрыйба менен бөлүшүү. Бизде дагы өспүрүмдөрдүн эмгек маселесине каршы көптөгөн ойлор бар. Бирок муну биз кызматташтыксыз чече албайбыз. Бул маселени жоюу үчүн бүткүл ведомстволордун жана министрликтердин системалуу ыкма менен иштесүү зарыл. Же болбосо чет мамлекетте иштеген ата-энелерге өз өлкөсүндө эмгек менен камсыздоосу кажет. Ал эми Бишкекте маршруттук такси айдаган айдоочулар 2 күндөн бери экзамен тапшырууда. Жыйынтык сүйүнтөрүлгө эмес. Учурда маршруттук таксинин 23 айдоочусунун бирөө да жол эрежелери боюнча экзаменди бере албай калганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Сынактан чыккан айдоочулардын бири компьютерди жакшы өздөштүрбөгөнү үчүн суроолорго жооп бере албай калганын белгиледи. Жакшынакай репетитор алабы, эмне алат, даярдансын. Ана жөн эле билбей эле кайра барса 10 жолу барса бара берет да. Билбесе эчтекен билбесе бара берет да, туурабы? Кайра кете берет. Ошол үчүн лучше бир жолу даярданып алып, билип алып туруп бар, экзаменди бер, кел, болду да. Буга чейин Кайгол милициясы рейд учурунда жол эрежесин бузган маршруттук таксинин 35 айдоочусун кармаган, алардын 18-и кайтадан экзамен берүүгө жиберилген. Белгилей кетсек, Бишкекте жол эрежелерин эң көп бузуучулар маршруттук такси айдоочулары экени айтылып келет. Экрандан алыстабаңыз, жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө. Кыргыз өкмөтү памирлик кыргыздарга кезектеги жардамын көрсөттү. Аба ырайы катаал жерде күн көрүшкөн боордоштор менен 9 күн жашап келген Айсулуу оогандык кыргыздардын жашоосу тууралуу 11 каналы менен бөлүштү. Кыргызстандардын кайдыгерлик мамилеси сиз кандай баа бересиз? Интернетте түшүп калган белгисиз адамдын автоунаага күчтөп салынып жатканы түшүрүлгөн видео талкууга алынды. Ошол эле маалда кыргызстандык пианист Азамат Сыдыков Нью-Йорктогу ардактуу Карнеги холлдо жеке концертин бергенге даярданып жатат. Швейцариянын жараны Эдда Харгарттан Кыргызстанга алып келе жаткан 3000 тонна тоо лыжасын өлкөгө киргизе алган жок. Буга себеп аны гуманитардык жардам катары алып келе жатканын тастыктаган документтери жок болгон. Маалыматтарга караганда чет өлкөлүк айым лыжа тебүүнү үйрөткөн инструкторлорго бекер белекке берүүнү чечкен. Международный организациялар болобу же частный лицо болобу, ошолор сертификат дарение бериши керек бизгечи. Ал болсо оригиналда болуш керек и обязательно в качестве гуманитарной помощи деген сөздөр болуш керек ал сертификат донора. Эгерде частный лицодон келип атса, ал сертификат кайсы өлкө бизге берип атса, ошол өлкөнүн нотариусу менен заверенный болуш керек. Эми жүктү Кыргызстанга алып кириш үчүн учурда тиешелүү документтер чогултулуп жатканы кабарланды. Кагазда коммерциялык максат эмес, гум жардам катары алынып келери белгилениши керек экен. Башка кабарлардан 4 жылдан бери ооган жерин жердеген кыргыздарга жардам жеткирүү иш-чарасы быйыл да улантылды. 20дан ашык курамда барган кыргызстандык топ тамак аштан баштап дары-дармек, жылуу кийим, кече жана боз үйлөр боордоштордун колуна тапшырды. Миграция кызматынын өкүлү Айсулуу Исабек кызы дал ушул жардам жеткирилип келгендердин катарында болуп, памирлик кыргыздардын жашоо турмушун өз көзү менен көрүп келди. Куш келипсиз Айсулуу. Айтсаңыз, сиз 9 күн бою Оогандстан жеринде жашаган боордоштордун жашоосун көрүп, алар менен баарлашып кайттыңыз. Ал жактагы тиричилик кандай экен? Рахмат сурооңузга. 3 октябрдан 12 октябрга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү экспедициялык топ менен Афганистан Ислам Республикасына ошо оогандык кыргыздарга жардам жеткирүү, гуманитардык жардам жеткирүү боюнча экспедицияга барып келдик. Ал экспедициянын курамында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, 4 дарыгер жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү болду.
Тиричиликтерин жөнүндө айтып кетсек, эми алар көбүнчө мал менен тиричилик кылышат экен. 4.500–4.000 метр бийиктикте жашашат. Климаттары аябай катаал. Жашоо шарттары дагы оор деп айтсак болот. Анткени чындыгында ал жакта эч кандай бир биздин жашоого мындай бир ылайыкташкан эч нерсе жок да. Свет жок, суу жок. Бирок алар ошого карабастан мал менен тиричилик кылышат экен. Ошого карабастан жашоого мындай бир жакшы нерсе менен, жакшы үмүт менен карап, ошого да мындай бир шүгүр кылып жашашат экен да. Анан топоз багышат экен, төө багышат экен. Анан ошону терисин же этин же өздөрүн мындай бартер кылып, өздөрүнө керектүү тамак аш алып, кийим кече алышат экен. Биринчи көйгөйлөрү эми баарыңыздарга белгилүү болгондой эле ден соолуктары, медициналык камсыздоо жок, билим жактан бардык социалдык камсыз кылуу тарабы аябай аксак да. Анткени балдардын өлүмү көп, аялдардын өлүмү көп. Мунун баары ошо жана катаал шарт менен, анан ошо медициналык кароо жоктугунан келип чыгып аткан аныкталган. 2000ге жакын боордоштор биринчи кезекте кайсыл көйгөйлөрүн айтып чечип берүүнү суранышты? Алар суранганы ошо мындай бир биринчи курулуш материалдарын сурашты да. Анткени ошо кичинекей болсо да клиника же бир мектеп, же кичинекей болсо бир комнаталуу медпункт болсо деле, анткени ошол катаал шартта адамдар кайрыла турган жер жок да. Ошол көйгөйдү сурашты, ошол маселени айтышты. Биринчи курулуш материалдары менен жардам берүүнү. Анан ошо балдарын окутуу боюнча маселени да көтөрүштү. Ошо биз дагы ошол маселе менен барганбыз. Ошол маселени көтөрүп чечип келели деп. Бирок эми ал жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. Анан дагы алдыда толук маалымат берилет ал боюнча. Анан дагы эмки экспедицияга, гуманитардык жардамга эмне талап кылынат? Көбүрөөк кийимдер, көбүрөөк азыктар, витаминдер, дары-дармектер, ошолор жөнүндө айтып суранышты. Айсулуу, сиз айттыңыз, доктурлар да барып алардын саламаттыгын текшерип келген. Көбүнчө алардын эмнеден жабыркашат экен? Көбүнчө жүрөк оору, кан басымдары жогору, анан аялдарда гинекологиялык оорулар, балдардын айына жетпей төрөлүп калгандары, ошо 4 дарыгер барды: кардиолог, гинеколог, педиатр, анан терапевт. Кандар, гемоглобиндери ылдый, аябай төмөн да. Анан ошо жүрөк оорулар, ошо климаттык шартка байланыштуу алчы. Ал эми жана гинекологиялык оорулар, баягы эле ошо мен айтып кеткен медициналык кароонун жоктугу, жардамдын жоктугуна болуп келет. Айсулуу, биздин билишибизче өкмөт 4-чү ирет бир жылда бир жолу жардам берип колдоо көрсөтүп жатышат, бирок алардын тагдыры да Кыргызстанда бир канча жолу талкууга алынышкан. Ал эмес аларды көчүрүп келүү керек деген маселе да көтөрүлгөн. Учурда бул маселе кандай каралып жатат? Эми бул эл аралык деңгээлде эки мамлекеттин өкмөттөрү чечүүчү маселе болуп эсептелинет. Азыркы күндө биринчи маселе болуп, бул балдарын бир 15 жок дегенде баланы алып келип окутуу маселеси турат. Анткени балдар биздин келечек болгондуктан аларды окутуп, кайра ошол жерине, өзүнүн жерине барып жардам берсе, мугалим болсо, врач болсо деген үмүт болуп атат, үмүт тилек болуп атат. Ал эми көчүрүү маселеси бул эми аябай көйгөйлүү маселе. Бул жөнүндө мындай бир конкреттүү түрдө эч нерсе айта албайт экенмин, бирок азыр ошол маселе көтөрүлүп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биринчи жыйынтыгы
эгерде балдарды алып келип окутуп калсак, ошол биринчи жыйынтык, биринчи кадам болуп эсептелинет. Рахмат сизге. Ооган жеринде жашаган кыргызстандык кандаштарга гуманитардык жардам жеткирип келген, топ менен кошо барып келген Айсылуу Исабек кызы менен баарлаштык. Интернетте эркек адамды күчтөп автоунаага салууга аракет кылгандардын видеосу кызуу талкууга алынды. Окуя 24 ноябрда Бишкектин Лермонтов көчөсүндө болгон. Белгисиз эки адамдын мындай жоругун жол тыгында турган бир айым чөнтөк телефонуна тартып алып, милиция кызматына кабарлаган. Болгон окуя тууралуу 11 каналына шаардык милициядан буларды билдиришти. Биз арыз түшпөгөндүгү үчүн аны каттай албайбыз. Тергөө жүрүшүн башташ үчүн жабырлануучу милицияга кайрылышы зарыл. Анткени менен жолдогу бейтааныш адамга жасалып жаткан мындай аракетти жол тыгында турган ондогон адамдар карап гана тим болушканы да интернет колдонуучуларды ренжиткен. Бирок психолог Адис адамдардын кайдыгерлиги азыр эч кимди таң калтырбай калганын белгилейт. Кең калаадагы болгон ар кандай жагдайларда болгон элдин маанайы жардам бергиси келбегендер тууралуу Адис буларды айтат. Любой человек, который увидел вот эту ситуацию, вот это видео, которое вы мне продемонстрировали. Көргөн күбөлөр үйүнө барган соң кейиди болуш керек, жардам бере албагандыгы үчүн. Ошондой эле видеого тарткан балдар өзүбүз андай учурга кабылбаган соң биз эмне болуп жаткандыгын билген жокпуз деген сыяктуу. Балким алар автоунаага салууга күч көргөзүп жаткан кишилерди жакташы дагы мүмкүн. Азыр адамдар бири-бирине жардам көргөзбөгөндүгү капалантат. Мындай көрүнүш азайыш үчүн биз бири-бирибизге кайрымдуу болушубуз керек. Кыргызстандык пианист Азамат Сыдыков Нью-Йорктогу атактуу Карнеги холлдо жеке концертин берет. Музыканттын айтымында концерт 16 майга пландалып, ал Петр Чайковский, Рихард Штраус, Сергей Рахманинов, Чарльз Айвзанын чыгармаларын аткарат. Сыдыков белгилегендей, ага кыргызстандыктардын арасынан биринчи болуп Карнеги холлдун сценасында концерт берүү мүмкүнчүлүгү келип жатат. Карнеги холл Нью-Йорк шаарындагы классикалык музыканы аткара турган дүйнөдө эң таанымал аянт болуп саналат. 11-ден кетип жаткан кабарларды интернетте баракчабыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз 11 чекит KG. Аты жөнүм Назика Атамбекова. Дем алыш күндөрүңүз жакшы маанайда өтүшүн каалайбыз.